Assalamu alaikum. Dostlar, bugün жүктөй турган жүк. Азыр киргенде көрөбүз. Мынал жерге алып кириш керек экен арка менен. Мынандайдан арка менен келип, ана мынандай жака кириш керек экен. Мынакей кирдим. Мынал жака мындай жүктөп атам азыр. Эми каска кийип алдым. Азыр каскага чыктым, машинанын өтөсүнө. Ар бири каска кийип жүрөт, мен да каска кийип алайын. Жерде ушундай каска кийиш керек экен. Өткөндө унутуп калыпмын, каска бар экен, жок деп коюпмун. Анда машинадан түшпөй отур деген да. Жок болсо азыр мындай болгон. Темир жүктөйт экен кыскасы. Бун завод окшойт, ун чыгарган. Мынакей. Эки жерден сеп менен тартып койдум. Эки жерден сеп менен тарттым. Анан муну жөн эле бир контрольный да тартып койдум. Аркасы ашып калды. Кеттик буюрса. Ошол жактан түшөт экен да мынау. Жанагы кран. Мындай болгон. Барата азыр чыгабыз, узкий документти берди. Мага перчатка берди, кожаный мондай перчатка. Бул ушуну эмес, жапжаңы болчу. Азыр мен иштетип, ана могу перчаткамды унутуп калыптым да, менчи жаңы перчатка бербеди. Мына ушундай болгон завод экен. Нарса. Бunda узкий жерге кириш керек экен да, жана көрсөттүм го. Трейлер менен кол көтөрүп. Чау. Мында узкий жер экен. Иншалла кирип кеттик арка менен. Эки жолду алдыга перед бердим. Үчүнчүсүнө кирип кетип калдык. Бул Вермот деген жер, Вермот. Навигаторга ишенсең, ушундай жолдор болсо ала берет. Өтө тар жол экен. Тоон арыла эле кетип атам. Бияктар муз экен да жолдор, кум себеп коюптур. Кокусу эки чоң машина келип калса, бул жерден батпайт го. Же поворот алчу болуп калсаң, разворот болсо, болбойт го бул жерден. Каяктан бала бияка салдым. Ama yerге чейин келип туруп бияна, мынакей. Куш келдиң дейт, no tracks дейт мына жерде. Куш келдиң дейт, мына жерге келгенде куш келдиң дейт. Бул жерге грузовой запрещен дейт, no tracks дейт. Аркага кетебиз эми. Мынакей назад вперед кылып атып. Акыры бурулуп атам, эмне кыласың, башка айла жок. Я болсо карга сайылып калдым. Навигатор ушундай кылат да. Мынакей. Мен мындай автосалонго келдим. Артында место ашып калбады беле. Ошого бир машина беришти да. Амонда Dodge Ram берди да, 1,5 миңдик экен. Ол жакта бүт эле пикаптар экен, көрдүңөрбү? 2,5 миңдик Ram, 1,5 миңдиктен бир аз бийигирээк. Кайсынысы экенин билбейм азыр. Кирип көрөбүз. О жактан ичкери офисине кирип, документин алып, о жакта да турат, карагыла. 3,5 миңдик да бар экен, монда 3,5 миңдик турат. Мен салондун ичине кирсем мондай Dodge Challenger беле, Challenger беле ушундай машина турат да, муну карасаң спортивный. Азыр мен силерге мунун баасын көргөзүп коеюн, сразу эле баасын сурашат да. Мына баасы 49,185 экен да. Артын көргүлө. Аябай сонун машина да, спортивный. Америкада жуда көп мындай машиналар. Салонну карагыла. Салонну карагыла. Эч аябай сонун жыттанат экен. Автомат коробка. Болгон 51 майл жүрүптүр. 51 майл. Карагыла. Машина бомба экен. Бомба экен. Дөңгөлөктүн размери 20 экен. 245-45-20. Спортивный. Мага мына Dodge Ram'nin ачкычын берди. Мына Көксөттөгү 2022 жылкы экен. Dodge Ram. Он сом экен. Азыр көрөбүз. 1500 Көксөт экен да. Dodge Ram. 2022
комплектациясы менің машинамдағыдай екен. Мен айдап жүрген машинаның комплектациясындағыдай екен. Салон сонда гene. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Автомат коробкасы, монитор. Artık genel otki. Ortunda sidenya жоқ. Көпшілік үшірі осы жерде sidenya отты. Мұнда жоқ екен. Қайда илем? Четыре выдасы мол жерден қосылады. Мұны 2 выдаға қойып қоямыз. Автомат коробка. Targeting black taxpayers, the agency doesn't keep data on Eğleri mineli maşınlarda min etkemizde biz. end up singling out black taxpayers. Arkadaşlar azıcık da ben alıp geldim. Bu maşlanın komplektasiyasını bir sıra görgöz koyun. Köpçülük için görgöz deyitten men maşlan menen bunun içi bir değil. Men maşlandağı ушундай болгону menikinin артында 2 döngölök, bunda 1 döngölök eкен. Мынал жерде турат 22-жылкы Ram Made in America. Мында тряпочный салон екен. Ортада подлокотник мындай. Кейбирки комплектациясы жоктордо монун ордунда тургузуп койсо сиденье болуп калат. 4 выды мындай кнопка менен монитор бар. Менде подогрев бар эле, подогрев сиденье, подогрев руль мында жок экен. Старт кнопка. Мынакей көрдүңөр 22-жылкы болгону канча 125 12.53 120 mail жүрүп тур да. Мынакей. Артын салону. Аркасында көрсөтүп коюн. Аркасы аябай тардай боло берчү эле, негизи аябай кенен экен. Бул жака аябай кенен. Отурсаң да аябай сонунда. Машина жөн эле булкунат го, булкунат. Тартам дейт го, жөн эле жүгүрөм дейт го. Баасын жазбаптыр, баасын сураган жокмун. Азыр onu мындай тургузуп койсо да болот да. Мына айнекти мында тургузуп койсо да болот. Бул бөлгөн. Ошондой, мондай көксөт экен. Аябай бодра экен да, бодра. Машина бомба экен. Мына жүктү бир аз алдыраак жүктөп көпмүн деп кыжалат болуп келдим эле, батпай калса кандай кылабыз депчи. Мына алдында да бир аз месте калды. Байладым. Мына мен тарткан ремендер, жеңил машинанын ремендери да. Бул машина чоң болгондуктан батпай калды, көрдүңөр. Бирок колдон келишинче тарттык. Анан контрольный иши мондай тартып койдум. Ашып калган жиптерди
байладым мындай кылчы. Жакшы эле тарттым. Дөңгөлөктү ээ тарттым да. Көпчүлүгү желин чыгарып коюш керек дейт. Баргандан кайсы жерден насос издеп, вулканизация издеп жүрөсүң. Жүргөндө барасың сразу айдап жүрүп бересиң, кете бересиң да. Аны вулканизация издеп жүктөп берип. Мына бuyагындагы жакшылап тарттык. Могу жагындагы кыргыз жагылып эле. Могу жерде күрмөк чалып туруп эле. Бека кыска ремен бар эле тартып койдум. Алдаркасына ошондо кресовой мындай кылып туруп контрольный тартып койдум да, калган мына пикап трактын баасын, жылын сурап чыктым. Баасы $71,000, жылы 21 экен. Көрдүңөр? Дөңгөлөктөрү бир аз мындай зимний дөңгөлөктөр экен да. Бул дагы комплектациясы аябай жакшы экен. Алдыңкы фарларын карасаңар, алдыңкы фарлары бир аз өзгөчөрөөк. Менин машинама караганда мунун комплектациясы жакшы экен. Туманниктери да жакшы, алдында патронниктери бар экен. Мына көрдүңөр. Азыр ичи ключ эле бу жерде турат, даже ачып көрөбүз. Бул мындай 5 ключевой достуктан. Көрдүңөр? Мас ачылат. Бул ачык турбайбы? Мынаке порогу чыгат экен, эшигин ачсаң порогун чыгат, ичи бежевый болуп кетти. Коричневый салон экен да, могу жагы бежевый. Бисмилла. Электро экен, кожаный салон. Монитордун чоңдугун каралы. Бул машинаны 69,000 майл экен. 100,000 пробег жүргөн экен да. Мынакей ичи люк тагы бар экен. О жакта люкты ача турган башка нелери. 2 выды, 4 выды. Сон экен да. Эси да келди. Басын алып келди. $71,000. Көрдүңөр? $71,000 экен да. Forza dedi $71,000 21-жылкы азыр алып келди басын. Paper here? You can have. Okay, thank you. Мага берди. Мага. Мына жерге деф куйлат десем, деф эмне деп эле көпчүлүк сурап атты, интернетте жазсаңар, кеңинен түшүндүрөсүңөр да. Мына комплектациясы. Артында, мунун артыначы. Артына мына жанагы 5-колесо деп коет, же болбосо фаркоп коюлат да. Ушундай кылып койсо болот. Мынакей. Бир сыра силерге көрсөтүп коюн. Комплектациясы бомба экен, состояниясы зыңк экен. Бу порог турат, көрдүңөр, эшикти ачса порог чыгат. Азыр эшикти ачабыз. Кайра жабабыз, кайра кирип кетет. Мына силерге, мына объемы 6-7 дизель 4 выды $71,000. Алчулар болсо, мынакей телефон номерин жазып алгыла. Мынакей телефон номери. Сындай. Сон жеркенби. Кичине өйдөрөктөн тартыш керек эле да, бул ылдыйышка түшүп баратам азырчы. Өдөдөн аябай сонун көрүнөт эле. Заправка кылып жөнөдүм. Мындай буюрса 1000 километр бар. Алдыда 1000 километр. Түнү менен айдап, эртең мененкиге деливер жеткирип салыш керек. Эки жүктү тең машинанын дагы, жанагы темирди дагы. Ушундай буюрса, аракет кылабыз. Уйку келсе 1-2 саат уктап туруп, анан дагы айдайбыз, Кудай буюрса. Жолдор жакшы пока. Мына караңла. Буяктар таш экен. Биз азыр өйдөдө кетип атабыз. Ылдый жакта үйлөр бар экен. Оң жакта ылдый жакта үйлөр бар экен. Мына жактарда. Мына сол жактагы дөңдөгү бул встречный жол. Встречный машиналар ошол жак менен жүрөт. Бул эки мындай полосалык жол экен. Мен азыр Бостондон, Вермуттан, Южная Каролина, Айова жака, Айова болуп кетти. Неле? Агая жака кетип баратам. Встречный машиналар көрдүңөрбү? Үстүдө жүрөт. Мына эртең мененки саат 8 келдим. Мында кран менен чүргөн адам. Азыр буюрса, муну нары бери чечип жүрүшүбүз керек экен. Bunu kaç tetken alıp gelip tur da.
Bunu kaç detayını alıp gelip deyip. Bayladık. Şurada var. Maçtan aldığa cıldırıp koyuz. Şöyle. Yolgun. Çıkan ekender şu yerde kaç detayken. Bu un zavodun un maydalığı çıkıyor dedi. Çürüğüne koyup aldım. Maçtan aldığa cıldırıp durup baylap. Kesip başladım. Her arka men çip yetişiz gerek. Ne olacak kaç? Ne olacak arka men çip yetiş gerek. Ne kaç dedi o da. Un zavodun un maydalığı çok şöyle de. Ne maçtan aldığa cıldırıp bayladım. Aldığa gördür. Aldığa cıldırıp kayra özümde kıl bayladı. Qanday yolga salıyordu meni bu navigator. Ayıldı aralatıp, toğun aralatıp salıyordu. O toğunun borunda da maşınalar gitti. Qarağınay qayaqqa salıyordu. Amerikanski derinya toğunun aslında ekan, o adırdın aslında ekan üylері. Men asılına жүкті таштадым, азыр машинаны таштағаны кетіп отам да. Мынандай айылды аралатып салды ғой, айылды аралатып. Айылды аралап кетіп отам, бірақ бір адам деле көрінбейді ғой. Бардық үйінен шықпай эле отурадық шөйт. Көчөдө жүрген адам жоқ. Бизде болгондо төрттөн отуруп алып, саманга, шалынын бакалына Durakta ölecek asfaltın trinkanı urup atkan bu. Biz Kacamga çıkıp baratabız da. Aldı da fura ketip atat. Anın altındağı. Çaman tutoydu ki. Arkasından ketip atat. Şöyle ele parovoz go. Sizlerge жақсы көрünmeydi boş gerek. Hazır biraz Kacam ıldılaşıp kaldı. Şonun için жақсы tutoy kaldı. Jana Kacamga çıkıp baratqanda kendine kök tutun go. Kölsalar oturup kalan oxşat jigardın. Kölsalar oturup motor uluş kerek oxşayt. Bayqoydasar tutup atat. Hazır жақсы айдап tutup atat. Aldığını көрüp atasar, üstte çıkıp atat. Çarşap kalıptır beçere. Qarat çıkıp başladı deyim. Kök tutun kalıp eleç. Jap жаңа машина тұрат қараңlar. Келдік мына Құдай бұйырса. Ошол жерге жүреткенбиз азыр.
Mineke buyursa şuru berdik. Kudayga şükür. Elhamdülillah. Remender toptoyuz dağın. Ketebiz. Şundan büyük. Taş eken mi? Ne olacak da bir ayıl eken. Ocakta ayıl var eken. Oşon üçün 40 menen jür, 50 menen jür degen znaklar çıkıvattır. Tonun aslında ayıl eken de. Adırdın aslında ayıl eken. Üylөр olsa jolun çekesinde. Ularga uyku dele berip iserek maşina tınbay öte verip. Zabordan giyimli bir. Limit 40. Rem var, remden жаңысы var, remden жаңысы.